Саламатсыздарбы, ынтымактын берүүлөрүн түз эфирде кабарлар программасы улантат. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен таныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Банги затын сатууга аракет кылган Токтогул районунун тургундары кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирет. Маалыматка ылайык 13 сентябрда болжол менен саат 20:00 чамасында Ош облустук Ички иштер башкармалыгынын баңгизатка каршы күрөшүү бөлүмү тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында 23 жаштагы Токтогул районунун тургундары кармалган. Алар 1 килограммдан ашык наша сатууга аракет кылышкан. Аларды тинтүүгө алганда жанынан наша салынган ширеңкенин 86 кутучасы табылган. Учурда бул факт боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Ош Бишкек жолунун жаңы арык айылындагы Кулбаев мектебинин жанына видео көзөмөлү орнотулат. Бул тууралуу Кара Суу районунун акими Тилекбек Матраимов билдирди. Жашоочулардын нааразычылыгынан соң биз мектеп жанына видео көзөмөлдөөчүнү орнотуп берүү талабына көндүрдүк. Азырынча качан орнотулуусу анык эмес, себеби каражат маселеси чечилбей жатат, деди Тилекбек Матраимов. Мындан тышкары жашоочулардын автоунаалардын ылдамдыгын азайта турган тосмолорду орнотуу талабы ишке ашырылбай турган болду. Транспорт министрлигинин берген маалыматында Ош Бишкек жолу чоң трасса болгон үчүн дүйнөлүк талаптарга жооп бербейт деп кошумчалады аким. Эскертип өтсөк, 8 сентябрь күнү мектепке келе жаткан 1 класстын окуучусун машина уруп каза болгондон кийин айыл тургундары жолду тосуп чыгышкан. Алар мектеп жанына жөө жүргүнчүлөр өтө турган жол чырак, видео көзөмөл, ошондой эле унаалардын ылдамдыгын азайта турган тосмо орнотуу талабын коюшкан. Ушуну менен бирге жол кайгыл күзөт кызматкерлери тарабынан нөөмөчү орнотуу талабы аткарылып, азыркы убакта жол кайгыл күзөт кызматкерлери 24 саат нөөмөчүлүк кылышууда. Президент Алмазбек Атамбаев Баткен облусуна жасаган 2 күндүк иш сапарын бүгүн жыйынтыктайт. 16 сентябрда президент Исфана шаары жана Лейлек районунун жашоочулары менен жолугушкан. Бүгүн Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине курулган 24 батирлүү үйдүн ачылыш аземине катышат. Андан сырткары кыргыз-өзбек чегине жакын Бүргөндү массивине барып, ал жердеги абалды көрөт. Аталган массив Өзбекстандын Сох анклавын айланып өткөн. Аны курууга 3 жыл мурун Ташкент нааразычылыгын берген. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Атамбаев Кызылкияр шаары жана Кадамжай районундагы аймактык ооруканалардын абалы менен да таанышат. Андан нары Ошко келип, Мамыров көчөсүндөгү суу резервуарынын курулушун көрүп, жумушчу сапарын жыйынтыктайт. Жер көчкү жүргөн Алмалык айылында дагы 3 турак үй кырсык катталуу коркунучунда турат. Мындай корутундуну чыгарган Өзгөчө кырдаалдар министрлиги андагы жашоочуларды да коопсуз жайга көчүрдү. Азыр чатырда күн кечирип жаткан үй бүлөлөрдүн кыш түшкөндө кайда барары белгисиз. Анткени жашоочулар Ош шаарынын тургуну болуп, айыл Ноокат районуна карагандыктан жайгаштыруу жагы чечилбей жатат. Тагыраагы шаар бийлиги да, район жетекчилиги да бир чечимге келелик. Теманы кененирээк кабарчыбыз улантат. 12 турак жайды көзөмөлгө коюшкан. Дагы жер көчкүчүсү буларга кооптуулук барбы, жокпу деп адистер өздөрүнүн байкоолорун жүргүзүшкөн да. Жүргүзүп кечээ барып аныкташкан. Дагы 3 үй бүлөгө 3 турак жайга коркунуч бар экенин аныкташып, ошондо 15 жалпысынан 15 үй бүлө 13 үй болуп атат. Себеби 2 үй барак тибинде курулуп, бир үйдө 2ден үй бүлө жашайт экен да. Ошондо 15 үй бүлөнү көчүрүп чыгарылды да бүгүнкү күндө. Ош шаарына караштуу Алмалык айылында 13 сентябрда жер көчкү катталган, анын көлөмү 5 миллион метр кубка жетип, турак үйлөрдү басып калуу коркунучу пайда болгон. Жер көчкү түшкөн аймакка 22 турак жай жакын жайгашкан. Жерден доош чыкканда куу деген каттык доош чыгып кетти, коркуп кеттим. 1-2 саат, 3 саатка чейин токтогон жок. Биздин үйүбүздүн жанына чейин барыптыр. Алиги сүрүлүп келгени. Саар көрдүк. Анан биз көчөгө чыгып 3-4 саат балдарды уктатып, кармап жерде отурдук. Ындай өтө кыйналып кеттим. Азыр эми күз келип калды. Үй жок. Эми палаткага чыгып отурабыз да. Балдарым майда барды, ушу 14 жашка чейин да. 3 уул, 1 кызым бар. Алмалык айылында 10дон ашуун кожолук учурда чатырларда күн кечирип жатат. Ар бир үй бүлөдө жок эле дегенде 5-6дан адам бар. Мындагылар кыш түшкөндө кайсыл жерде жашаары азырынча белгисиз. Негизи келечекте бул айылдын тагдырын чечиш керек биринчи. Мен азыр мына эл жашаган шаарга карайт. Жери болсо бул Ноокат районунун жери болуп эсептелет экен. Ошол Ноокат районунун акими менен шаардын
мэриясы өкүл чогулуп туруп ошол жердин же шаарга өтүп же болбосо эл Нокат районуна өтө турган улуттук маселесин чечип андан кийин калган ошо инфраструктурасын жакшыртуу боюнча маселелерди чечиш керек. Тиги 10 үй бүлөнү болсо бул жерден көчүрүп чыгарыш керек. Мен жердин ортосунда турам. Мына жердеги жер меники болгондо давно эле чечиле турган нерсе болот. Мамлекеттин жерде. Анан бу жерде мамлекеттин эсебинде 2,5% фонддогу жер бар. Ошол фонддогу жердин эсебинен эле шаарга каратып койсо боло турган нерсе. Бул эми бул өкмөттүн уровенде чечиле турган нерсе экен, баары чакырып келип эле ушундай отуруп туруп ушу аз гана эле экен, ушунун тагдырын чечип коюш деген эмне деген кеп эми өкмөттүн уровенде. Эми ушул 24 жылдан бери ушул маселе келатат. Ошон үчүн социалдагы абал чечилбейт, үйлөргө документ болбойт. Кандай погода болуп калышын, аба ырайы болуп калышын эч ким айта албайт. Биз бул боюнча да пландаштырып турабыз. Атайын МЧСтен биз жакынкы күндөрдө үй салып чыгарып коебуз десек да бул да туура эмес. Ал мүмкүн эмес. Ага чейин керек болсо атайын жасалган МЧС өзүнчө кырдаалар мисинде жылытылган баягы контейнерден жасалган үйлөр бар. Мүмкүн ошолордон алабызбы? Башка райондо турган баланстагы жерге биз эч кандай иш аракет кыла албайбыз, финансылык каржылай албайбыз. Көчкү жүргөн жер Саяз убагында шахтадан чыккан топурактар үйлүү олтуруп, мындай бийик тоого айланган. Адистердин корутундусуна таянсак, тоо табигый болбогондуктан мындан кийин дагы көчкү кайталанышы мүмкүн. Адина Досумбетова, Замбузуриков, Ынтымак. 2015 жылдын январь-август айларында 2014 жылдын ошол айларына салыштырмалуу Кыргызстанда ички дүң өндүрүмдүн өсүүсү 0,8% түзгөн. Ал эми кумтөр алтын кенин эске албаганда 4,5%. Бул тууралуу Евразия өнүктүрүү банкынын аналитикалык башкармалыгы тарабынан даярдалган маалыматта камтылган. Ага ылайык өндүрүлүп чыккан өнөр жай продукцияларынын көлөмү 2015 жылдын январь-август айларында 21,7%. өскөн. Кумтөрдү эске албаганда өсүү көрсөткүчү 5,8% түзгөн. Ошондой эле 2015 жылдын июль айына салыштырмалуу августта керектөөчүлөрдүн баасы 0,3%га өскөн. Андан тышкары өндүрүштүк эмес товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө болгон баа 1% жана 0,6%га өскөн. Ал эми өндүрүштүк товарларга болгон баа 0,4%га төмөндөгөн. Жылдык туюнтманын инфляциясы 5,7%ды түзсө, базалык инфляция 6,4%ды түзгөн. Эми болсо кезекти дүйнөлүк жаңылыктарга беребиз. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында Олимпиада 2016 жайкы оюндарына карата жаа атуучулардын сынактык мелдеши башталды. Карнавал өтүүчү Самбодром стадиону мелдешке ылайыкташтырылып жасалгаланган. Сынакка катышуу үчүн жалпысынан 120 спортчу келген. Эл аралык Олимпиада комитетинен маалымдашкандай, өлкөдө жаа атуучулар мелдеши 22 сентябрга чейин уланмакчы. Кененирээк кийинки сюжеттен тааныша аласыздар. Рио-де-Жанейродогу карнавал өтүүчү атактуу Самбодром стадиону жайкы Олимпиада оюндарына карата жаа атуу боюнча мелдешке ылайыкталып жасалгаланып, даярдыктар жүрүп жатат. Жайкы оюндарга чейинки өткөрүлгөн сынакка ар өлкөдөн 120 спортчу келген. Алардын арасынан 11-и мурдагы Олимпиада жеңүүчүлөрү. Жаа атуу боюнча эл аралык федерациясынын башкы катчысы жаңы арена олимпиадалык стандартка жооп берет деп билдирет. Баары жакшы даярдыкта, мындагы жаачыларды көрүп, дүйнөлүк рекорд коюлбаса да, олимпиадалык эң жогорку балл коюларына ынандым. Спортчулар келерки оюндарды түрдүүчө божомолдоп жатышат. Абдан содун, бүт баары мен күткөндөй, буга чейин 3D сүрөттөрүндө көргөнмүн. Нараазычылыктар жок. Бир аз кыйынчылыктар жаралып жатат, аренанын полун көтөрүп коюшкан окшойт. Жаа атып жатканда силкүүнү байкадым. Ал биздин мелдешке тоскоолдук жаратууда. Жаа атуу боюнча сынактык мелдеш Рио-де-Жанейро шаарында 22 сентябрга чейин уланмакчы. Бул аралыкта Олимпиада комитетинин 77 өкүлү, 400гө жакын жумушчулар жана 100дөн ашуун волонтерлор стадиондо иш алып барышмакчы. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар Ынтымак сайтында да жайгаштырылат. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак ЧК сайтынан тааныша аласыздар. Мен сиздер менен кечки 6-га чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.